Айдагы мекендештерибиз 2 жыл мурда Кыргыз Union деген биримдик түзүп алышкан. Ага бүгүнкү күнү Шанхай шаарында иштеп окуп жүргөн 60га жакын жердешибиз мүчө болгон. Бишкекте 3 августта чүкө боюнча эмелдеш болуп өттү. Бишкек шаарындагы кароосуз калган балдарды калыбына келтирүү борборуна Кытай мамлекетинде окуп иштеген кыргыз жаштары жардам берди. Кыргыз Union жаштар уюму Шанхай шаарында 1-3 майга чейин маданий курултай өткөрөт. Курултай маракесин өткүзүп, май айында Кытайдын 14 шаарындагы ар бир шаардын өкүлдөрү келип катышып, дагы бир бул жайкага пландар түзгөнбүз. Ошол пландардын бири бул балдар аянтчасын орнотуу. Сен күчтүү болсоң, мен күчтүү болсом, Кыргызстан да күчтүү болот деген ураанын астында Кытайдагы кыргыз студенттери дагы бир демилгелүү ишти колго алып, жөө жарыш уюштурушты. Ничего.